Бүгүнкү видео Канадага баруучуларга арналат. Канадага кандай кылып баруу мүмкүн? Эң оңой жолун түшүндүрөмүн. Кантип иштегени барса болот, кантип иштеп ошол жакта жашап калса болот деген суроолорго жооп ала аласыздар. Канада дүйнөдөгү эң чоң мамлекеттин бири. Бир бурчунан экинчи бурчуна баруу үчүн самолетто 5 сааттан ашык жүрөсүз. Ошенткени менен Канадада 37 миллиондон ашуун гана эл жашайт. Эң чоң 10 шаары бар. Канадада келгендердин баардыгы бул мына ошол 10 шаарга барып жашап калуу жөнүндө ойлонот. Кичинекей айыл шаарда жашаган жашоочулар мектепти бүтөөрү менен ошол чоң ири шаарларга кетип калышат. Натыйжада Канаданын кичинекей шаарларында жашоо шарты төмөндөп, жумушчу орундар бош болуп калат. Өзүбүздүн эл сыяктуу эле бизде дагы айылдан шаарга карай, Бишкекке карай, Ошко карай жөнөп, ошол жакта иштеп, ошол жакта жашап калууну самап жаткандар да эле. Ошондой эле түшүнсөңүздөр болот. Ошол үчүн канадалыктар баарын бир калыпта алып калуу максатта сырттан иммигранттарды кабыл алууга мажбур болуп жатат. Жакында эле бул Канада мамлекети бул иммигранттарды сүйүнтө турган кабарлар менен бөлүштү. Анда айтылышында бул 2020 жана 2023 жылдарда 3 жыл бою бул Канадага 1 миллион иммигрантты кабыл алуусу тууралуу чечим чыгарды. Эмне үчүн чакырып жатат? Анткени Канадада эли негизинен карый-картаңдарды түзүп, жумуш орундарга жетиштүү адам жоктугу ушул абалга алып келди. Ал эми канадалыктар үчүн жумушчу күчүн чакыруу сырттан алар үчүн көйгөй эмес. Анткени ал жака барып окуп, иштеп, жашоо көпчүлүктүн максаты. Ошол үчүн алар жумушчулардын арасынан тандап алышат. Адамдар Канадага эмне үчүн умтулат? Биринчи себеп, Трамп президент болгондон баштап мигранттар үчүн чоң көйгөйлөр жаралды. Ички мигранттарга да таасирин тийгизди. Ошондуктан Америкага барууну көздөгөндөр эми болжолун Канадага бура баштады. Натыйжада өткөн жылы Канадага 341 миң адам Канадага дайыма жашоо үчүн кабыл алынды. Ал эми башка себептери бул мамлекетте эч кандай коррупция жоктугу. Балаңыз мектепте окушу үчүн эч кандай акча төлөбөйсүз, мажбурдуу түрдөгү жумуштар жок. Эң негизгиси бул адилеттүү сот жана сот эл үчүн кызмат кылат. Экологиялык жактан эң алдыңкы орунда. Экономикасы жана политикасы стабилдүү. Балдар үчүн шарттар эбегейсиз чоң жана көп нерсе балдар үчүн десек болот. Эгер бул мамлекетте иштесеңиз, айлыгыңызды белгиленген убакта, белгиленген мөөнөттө колго аласыз. Ошондой эле мамлекеттин каалаган жерине барып жашасаңыз болот. Бул жерде эч кандай прописка деген жок. Ошол үчүн Канадага барып жашооңузду нөлдөн баштасаңыз, жаңыдан баштасаңыз эң ыңгайлуу болот. Канадада 13 провинция бар, бизче айтканда 13 область. Канаданын түндүгү абдан суук. Мына ошол себептен Канаданын түндүгүнө дагы иммигранттарды абдан көп чакырышат, бирок ал жака бар чыдай бербейт. Кышы болсо узун жана аяздуу, ызгардуу суук, жайы болсо абдан кыска. Мына ошол себептен канадалыктар ар кандай программаларды ойлоп чыгышкан. Канадага келүүчү иммигранттарга талаптар да абдан жогору. Биринчи талап бул англис тилин же болбосо француз тилин сөзсүз түрдө билишиңиз керек болот. Экинчи, Канадага баргандар өзүн өзү камсыз кылышы керек. Иш таап, айлыгын алганга чейин батирге акча төлөө керек. Ошондой эле азык-түлүк, тамак ашка, ошондой эле медициналык кызматтарга дагы акча жумшалышы мүмкүн. Ошондуктан жаныңызда чоң суммада акча болушу бул абзел. Атайын бул иммигранттар үчүн Атлантик пилоту деген программа ойлоп табылган. Бул Атлантик пилоту бул иммиграциянын жеңилдетилген түрү десем дагы болот. Эң оңой жолу бул Атлантик пилоту. Мына ошону карап көрүңүздөр.
Бул программа өзүнүн ичине 4 провинцияны камтыйт. Мына ошол 4 провинциянын бирөөсүн тандап ошол жака эмиграция болсоңуз болот. 3 жыл бою сыналган программа жана жемиштүү болгондуктан 2020-жылдан баштап 2023-жылга чейин узартылды. Кандай талаптар керек болот? Орто мектепти бүткөн болушуңуз керек болот. Колуңузда аттестат бар болушу керек болот. Жана англис тилиңиз СЛБ боюнча 4 баскыч болсо боло берет. Мындайча айтканда, англисчеңиз орточодон төмөнүрөөк болсо боло берет дегенди түшүндүрөт. Ал жака инженер, айтишник жана медицина кызматкеринен тартып жөнөкөй жумушчуларга чейин баарын чакырат. Абдан эле ыңгайлуу программа. Дагы бир жолу айтып өтөмүн. Ал жака барган ар бир иммигрант өзүнүн арабасын өзү тартуусу керек болот. Ошондуктан сиз иммиграцияга даяр болушуңуз керек болот. Эгер сиз иммиграцияга даяр болсоңуз, ал жака кетүүнүн кажети жок. Моралдык жактан дагы абдан сокко жешиңиз мүмкүн. Жана абдан чоң суммадагы акча талап кылынат биринчи барып жашооңузга. Бирок бул короткон акчаңыз да кантип бат эле кайтарып алсаңыз болот да. Канадага барып кыска убакытта ошол короткон акчаңызды таба аласыз. Бул короткон акчаңыз өзүңүзгө болгон инвестиция, үй бүлөңүзгө болгон инвестиция болуп саналат. Айта кетчү нерсе, үй бүлөңүз менен барсаңыз дагы болот. Үй бүлө менен баруу үчүн дагы абдан жеңил иммиграция болуп саналат. Ошондой эле сиз соттолбогон болушуңуз керек. Ден соолугуңуз сөзсүз түрдө чың болушу керек. Мына ошол талаптарды аткарган болсоңуз, мына ошол талаптарга жооп берсеңиз, сизди Канада өзүнүн эшигин ачып тосуп алат. Биринчи барганда канча акча жаныңызда болсо абзел. Атлантик пилоту боюнча бир адамга 2442 Канада доллары болсо абзел. 2 адамга, мисалы үчүн күйөөсү аялы 3041 Канада доллар болсо зарыл. 3 адамга күйөөсү аялы баласы 3738 доллар. 4 адамга, мисалы үчүн күйөөсү аялы жана 2 баласы 4539 доллар. 5 адамга 5148 доллар талап кылынат. Бул барып сиздин биринчи жашаганыңызга. Мына ошол маалыматтар менен сиздерди тааныштырайын дедим. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Эгер видео жаккан болсо лайк коюңуздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин.